Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Баткен облусуна барат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 20-21 март күндөрү 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусуна барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, мамлекет башчысы иш сапарынын жүрүшүндө Лейлек районундагы Исфана шаарынын аталышынын Разаков шаары деп өзгөртүүгө байланыштуу иш-чарага катышат. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун Нооруз майрамына карата иш-чараларга да катышуусу күтүлүүдө. Эл чындыкты билсин. Ошто Орусияны колдоо максатында митинг болуп өттү. Ош шаарында Орусия менен бирге болсок жеңилбейбиз деген аталган колдоо митингге болуп өттү. Бул тууралуу акцияга катышкан жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында иш-чарага артында эч кандай саясий күч турбаган жөнөкөй эл чыккан. Акцияга чыккандардын арасында кыргыздар да, орустар да болду. Жалпы жонунан 300дөй киши чогулду. Алар өз сөзүндө негизинен Орусия Кыргызстандын жакын досу жана башкы өнөктөшү экенин айтып жатышты, деди уюштуруучулар. Иш-чаранын катышуучулары колуна Кыргызстан батыштын колониясы эмес, биз Орусия менен, биз мигранттар менен, батыштын саясаты элдин азабы, Орусиянын коопсуздугу биздин коопсуздук деген жазууларды кармап турушкан. Катышуучулар 2-3 саат туруп тарап кетишкен. Эл чындыкты билсин.